Негизи Нурдавлет менен Аида жарашабы. Мен тарапта эч ким уга элек абай болгула, сүйлөшпөгүлө же депчи чалды. Нурдавлет эч нерсени мойнуна албай койду. Биз эки жака кеттик деди. Анткени ортобузда бир маселе бар депчи. Акча темасы. Жанеркени жакшы деле көрбөйм, жөн гана сүйлөшкөн жигитиң бар азыркы учурда. Мени эч нерсе токтото албайт болчу. Эмиле жакшы болуп келатканда. Аиданын YouTube көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Аты жөнүм Гүлайым Нарматова. Учурда Казакстанда Кос Лайык деген программаны бардыгыңыздар эле көрүп жатсаңыз керек. Ошол жакта Аидага сын пикирлер айтылып жатат. Ушул Нурдавлет менен Жанеркенин ортосуна чок салып атат жана башка ушул сыяктуу маселелер болуп жатат. Анан биз атайын ушу Аиданы чакырганбыз, чынтөгүн билели деп. Негизи Нурдавлет менен Аида жарашабы жана башка ушул суроолорду сурайбыз. Кандайсың? Жакшы, жакшысыңбы? Анан мындай комментарийлерди дагы баардыгын окуп чыктым. Биринчи Кослагты көрдүм. Андан кийин ал жакта ушул Жанерке менен Нурдавлетти жөн эле койсомок, анан ортосунда бузбай деген нерселер бар экен. Анан эми окуянын баштан айтсаң, эмне болду негизи? Окуянын башынан айтканда, мен буга чейин унчуккан эмесмин. Таптакыр канча жолу менин атым айтылса дагы, себеби мен ал мурунку жашоомду козгогумда келчү эмес. Бирок эми убакыт келди окшойт, мен дагы айта турчу өзүмдүн чындыгымды деген сыяктуу. Себеби мындайча айтканда бир эле тарапты угуп, азыр эл өзүнүн бир чечимин кабылдап атат да. Мен тарапта эч ким уга элек. Бирок ушул жактан Кыргызстандан эле, ошол жерден эле бүт баарын айтайын деп чечтим, ал жака барып отурбай. Эң башы кандай башталган? Негизи Аида чалды өзү деп атат го. Андай чалуу менин тараптан болгон эмес. Бул жака скринди калтырып коем. Негизи биздин Перизат катышуучу болуп жүргөн Нурсултан, ошолор менен аябай мамилем жакшы болуп сүйлөшүп жүрчүмүн, алар баардыгын билчү. Перизатка көп жолу айтып бергем. Эфирлерде деле элдер байкаса керек. Перизат кыздардын баарын айта берчү. Абай болгула, сүйлөшпөгүлө же депчи болбойт деген сыяктуу. Себеби баардык чындыкты билчү да Перизат. Ошол аркылуу Жанерке укканбы, билгенби билбейм. Айтор ал өзү чындыкты мен аркылуу билгиси келиптир, өзүнүн оозунан уккусу келиптир. Мага түндө чалды. Бирок менде номери бар болчу. Өзү чалды. Ооба. Скрин калтырып коем да бир жолу. Номери менде бар болчу. Мага чалды, бир 16 минуттай сүйлөштүк. Сурады, баардыгын как есть айтып бердим Жанеркеге. Айткандан кийин доказательством обязательно керек. Поэтому менде 1-2 скриндер бар болчу, ошолорду жөнөттүм. Көрдү. Көргөндөн кийин эртеси ошол чечимди кабылдады. Эмне болду? Айтор экөө эки жака кетиптир. Эфирден чыккандан кийин дагы мен чалган жокмун. Аида чалды, сүйлөштүм деген экен. Жанерке өзү подтверждать этет болуш керек, муну көрүп отурса. Эртеси күнү да мага өзү чалды. Мен бошобой жаткам, албай калдым. Мага жазды: "Привет. Анан бошогондо мага чалып кой" деп. Мен обязательно дедим дагы. Анан бир жарым сааттан кийин колум бошоп жаздым. Кандайсың, баары жакшы элеби деп десем, эфирди көрдүңбү деди. Анан ооба дедим. Десем, Нурдавлет эч нерсени мойнуна албай койду. Биз эки жака кеттик деди. Макул дедим. Ошо анан чалып айттым. Себеби Жанерке чынында ал мырзаны жакшы көрөт. Мен аны билем, кыз иретинде мен аны аябай түшүнөм. Жакшы көрөт экенин билип туруп анан айттым. Маанайыңды түшүрбө, баары жакшы болот. Кыз иретинде мен сени түшүнөм жана ар убакта колдойм деген сыяктуу. Ошентип колдоомду айтканым бар. Андан башка негизи мен тараптан биринчи чалуу деген болгон эмес. Болгон жок. Кос Лайыкта болсо ошол Нурдавлет айтып атат да, биз баягы Аида экөөбүз сүйлөшүп турабыз. Анткени ортобузда бир маселе бар депчи. Анан ушунда эми азыр ажырашканыңарга бир жыл болуп калды, 1 жылдын жүзү болду. Анан ортоңордо эмне маселе бар деген суроо. Буга чейин мен да унчуккан эмесмин, ал өзү да унчуккан эмес. Акырындык менен бул тема өзү менен өзү жабылып кетсе керек деп ойлогом, бирок азыркы учурда ким жаман, Аида жаман болуп калды. Ортобузда бүтпөгөн тема бул биринчи акча темасы. Биз жаңы үйлөнгөн кезде биздин колдоочуларыбыз 3 миллион теңге чогултуп беришкен. Бирок ал акчанын 1 теңгесин, 1 сомун, 1 тыйынын дагы мен алган эмесмин жана ал мырза алган эмес.
Нурдаулет алган эмес. Ал акча каякта экенин да билбейбиз. Бирок ушунча убакыт өтүп ажырашкандан кийин деле колдоочулар эми сурайт да, ал акча каякта? Сен Аидада сендеби? Же Нурдаулет сендеби? Ортого адвокаттарды салгандар болду. Бизди алдап кетишти деген сыяктуу ошол маселе бар болчу. Бирок ал акчанын баары казак бир Райхан деген эженин колунда болчу экен. Угушумча ал эже жакында эле 1-2 жума болуп калды окшойт. Ошол акчанын баарын колдоочуларга таратып берди деп уктум, бирок азыр билбейм негизи. Ошол боюнча сүйлөшүп калганбыз. Акчаны сен алдың беле деп менден сурайт. Мен жок дейм. Мен акчаны көргөн эмесмин, мен балким ажырашкандан кийин алды деп ойлоду окшойт. Сен алдыңбы десем жок дейт. Себеби ал автоунаа алганда көптөрү айтты, ошол акчага алдың. Мен машинамды алмаштырсам сен ошол акчага алдың деген сыяктуу. Бирок ошол акчанын маселеси бар болчу. Анан дагы бир маселе, 1 жылдан бери мага талагын бере элек болчу. Ооба. Талакты бербей жүргөн. Официалдуу түрдө, закондуу түрдө ажырашканыбыз бар, ооба, жайында. Ал кезде дагы мен стористериме салгам. Менин жумушума экөөбүздүн ЗАГС кедерги болуп жатат, ажырашуу керек деп барып ажырашканыбыз бар. Бирок мындай күндөлүктүү сүйлөшүп, аябайчы, ошончо убакыт 1 жыл аралыгында аябай күндө сүйлөшүп, мындай андай мамиле жок. Бүтпөгөн маселе ошол акча темасы, анан талак темасы болгон. Акыркы тема ошо талак темасы аркылуу гана сүйлөштүк окшойт. Ошо ал кезде дагы мага берген жок. Анан Перизатка бардыгын айтып бергем. Перизат менен аябай жакшы мамиледе сүйлөшөм. Ал чындыкты билчү. Анан жанеркеге ал кайдан жайдан жетип, анан өзү мага баарлашып сурады. Жанеркеге дагы айттым, ооба, мага талагын бере элек. Азыркы учурга чейин деп. Нурдаулет экөөңөр баягы бири-бириңерге ал сага жанакы бартер боюнча жанеркени алып баратам бир жака. Анан кийин мен жанеркени жакшы деле көрбөйм, жөн гана сени эле жакшы көрөм деген сөздөрү чын элеби? Сени эле жакшы көрөм деген мындай катуу Сени кайра экөөбүз баягы мен Неге- сени кайтарып алам. Негизи мындай экөөбүз чогуу сөз жашайбыз айтылган. кайрадан. Эмне себептен мага талак бербейсиң дегенде мен эмоция үстүндө айтсам айтып деле коймокмун деди да. Бирок мен ал нерсени айткым келген эмес деген. Ал уже сүйлөшкөнүбүз канча болду? Бир сентябрлардабы, августтардабы примерно ошол кезде болуш керек. Ошол кезде айтканы бар. Косоюкка жаңы барган кезинде дагы айткан. Талагыңды берип коюп анан отура бербейсиңби деген сөзүм болгон. Ошол кезде айткан, эми мен эмне үчүн талакты беришим керек? Жаман аял талак сурайт депчи. Анан анда эмнеге эфирге жаңы барган кезинде биз по шариату дагы мындай да ажырашканбыз деп айткан сөзү бар эле. Эмнеге антип айттың десем, анда Айдадан дагы деле үмүттөнүп атат деп ойлоп калышат эл. Ошол себептен антип айткым келген жок деп. Анан бир кезде айтып калганы бар, мен сени менен азыр жарашам деген мындай оюм жок. Убакыт көрсөтөт. Бирок мен азырынча ал нерсени айта албайм, талак дагы бере албайм деген сыяктуу. Ошо. Бирок мен ойлоп калбай эфирге серьезный мамиле курууга келди же үйлөнүүгө келди деп ойлобом. Мен аз даяр эмесмин деп айткан. Бирок ал нерсени эфирде деле айтыптыр. Жанеркенин өзүнө деле айтыптыр. Өзү деле айтты, ооба мага деле айткан депчи. Ошо. Азыр деген сүйлөшкөн жигитиң бар азыркы учурда. Анан негизи сүйлөшкөн жигитиң бар болчу да турабы? Азыр Нурдаулет дагы Кослайык программасында айтыптыр, ошо азыркы учурда Айданын жигити бар депчи. Анан ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар, чын эле барбы? Сен айтып аткансың негизи, мен буюрса турмуш курам деп четин чыгарыпчы мага. Турмуш курам буюрса депчи. Анан ошол тууралуу сүйлөшөлү. Эми ушул эфирден кийин баягы алар эмне деп ойлоду жигитиң? Ошол тууралуу сөз жаман алда болдум. Мен ошол мырза менен аябай кандай айтсам, ал мырзага мен баарын көрсөтүп бердим да. Мына мен чалган эмесмин, мен Перизатка айткам. Далилдеп, далилдедим. Мен Перизатка айткам, баардыгын Перизат билчү, Нурсултан, Нуне билчү деген сыяктуу. Анан ошол аркылуу мага мына биринчи өзү чалды, баарын көрсөтүп бердим. Ал мага ишенгени менен анын үй бүлөсү мени тааныйт да. Мисалы туугандары, алар көрүп эмне деп ойлоду? Бул демек өткөн жашоосу менен жашайт экен, дагы деле биздин баланы пайдаланып жүрөбү деп ойлоп калышы мүмкүн, мисалычы. Ошолордун артынан негизи азыркы учурда на грани турган жигитибиз бар. Азыркы учурда мынтип сүйлөшүү болбой эле. Бирок ал мага байкуш өзү ишенгиси эле келип атат. Мен көрсөткөн үчүн, далилдеген үчүн. Бирок
туугандарынын ою мага жаман болуп калышын каалабайм да. Ошо. Азыр деген мынакей ушундай ачык айкын болуп атат баардыгычы, анан буюрса эми Кослайка барайын деген оюң жок. Анткени комментарийни окусам баары эле мына Нурдаулет Кослайка келди, болду, Аида барат эртең деп эле ошондой негизи ойдо болуп баары калышыптыр да. ошентип жазып атышат, баардыгы Кослайка баар деп атат. Мен ушул жактан айтып кетейин да, эгерде мен ал адам менен жараша турган оюм бар болсо, мен бир кандайдыр бир чоң бир баягыдай мурдагыдай сезимим бар болсо, мени эч нерсе токтото албайт болчу. Мен ата энем да токтото албайт болчу. Мен давным-давно ал жака барып, өзүм сырттан жолугуп болсун, Кослайка катышуучу болуп болсун барып, мен буга чейин бир мамилени баштамакмын да. Мен эч нерсе токтото албайт, эгер мен адамды аябай сүйсөм. Бирок мен ал жака биринчиден катышуучу да болуп барган жокмун. Редакцияга деле айтсам, эгер мен бул мырзаны жакшы көрөм десем, редакция мага эмес, негизи эле эч кимге тоскоол болбойт. Эки адамды ажыратайын, ажыраштырайын дебейт. Алар тескерисинче кошкусу келет. Алар деле мага жардамын бермек да, мисалы. Бирок андай ой болгон жок. Ошол себептен мен ушул күнгө чейин барган жокмун. Мындан кийин деле ал жака именно катышуучу болуп, ал мырза отурган кезде көзүнө мозоль тетип, мындай жанын мамилесин бузуп мага ал кереги жок. Мен Жанеркеге деле айттым, сен аны жакшы көрөсүңбү, сүйөсүңбү, макул. Арасында менен сүйлөшкөнү бар экен. Мага жазып чалып мындай акча жөнүндө, талак жөнүндө болсун сүйлөшкөнүбүз бар экен. Эмне болсо дагы ты прости его дедим. Турмушка чык. Жанеркеге айткан сөзү бар экен Шерхан экөө, ала качабыз деп. Жанерке айтты. Айттым, эгер ала кача турган болсо барып жашап көр дедим. Бул мырза менен үй бүлө куруп көр, эгер сүйсөң. Күрөш дедим. Ошо мындай сүйлөшпө, ал мындай деп мен Нурдаулетти аябай катуу жамандап, же Жанеркени жамандап, андай нерсе болгон жок. Болгонун по факту айттым. Жанерке просто билбептир арасында менен сүйлөшүп турат экен. Мага талак бере элек экенин билбептир ал. Ага деле ухаживать этиптир, сезимдерин билдириптир сыртта. Анан ал деле шок болду да. Чын эле талак бере элекпи? Арасында ушинтип акча жөнүндө темалар беле, андайлардын баарын билбептир. Ошо. Ооба, анан эми негизи бүгүн ошол эң негизги маселелердин баардыгын сенден тактап сурап алдым. Анан талак деп калбадыңбы? Талакты деген бир жылга чейин талак уже бүтүш керек эле да. Ооба, негизи ал тууралуу мен билбептирмин. Жигитиме деле ал тууралуу айткан эмесмин, сүйлөшүп жүргөн мырзага айткан эмесмин. Бирок ошо акыркы убакыттарда баардыгы ачык айкын чыккандан кийин сураштырып билдик. Мен деле прям аябай көп нерсени билем деп айта албайм, по шариатучу. Анан билгенде, оказывается, 3 ай чогуу жашабаса, ал талак бүтөт экен негизи, үй бүлөлүк жашоочу. Биз болсо 3 ай эмес, 1 жыл болду чогуу жашабаганыбызга. Көрүшпөгөнүбүзгө биз кыштан баштап жайга чейин бир да жолу телефон чалуу да болгон эмес. Таптакыр. Ажырашууга жайында бардык, болду деп ажыраштык. Андан кийин такыр көрүшкөн жокпуз ушул күнгө чейин. Бирок арасында ошо август, сентябрь кездерден баштап жана акчанын темасы башталып кетти ошол кездерде. Мага чалышат бир номерлер акча жөнүндө, адвокаттар ага чалышат. Ошентип ошол тема боюнча сүйлөшүүлөр болуп баштады. Андан кийин Кослайка барганда мен айттым, талаңды берип коюп бар, мен эртең турмушка чыгышым керек деген сыяктуу, жакын арада турмушка чыгам, жаңы жылдан кийин деген сыяктуу. Ошол темалар гана козголгон. Ошо. Арасында ооба, мага жазып сүйлөшкөн кызы менен жүргөнү, мисалы. Жанагындай скриндерди жибергени. Менде болгон негизи прям өтө деле көп скрин жок экен. Акыркы болгон. Жанерке айтып атат го, мен Нурдаулет болсо жөн эле мен менен сүйлөшүп жүрүптүр, ал деген дагы деле ушундай Айданы жакшы көрөт экен. Эми ал жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү, мен аны билбейм. Аны ал мырзадан сураш керек. Аны Жанеркеден сураш керек, мисалычы. Бирок менин ичимде буга чейин деле айткам, ажырашууга барганда деле эч кандай сезим жок экенин түшүндүм. Мындай пусто. Эч нерсе жок азыр сезим. Мен да жаңы жашоо баштагым келди. Мен да аракет кылып баштадым. Мен ал жакты козгогон дагы жокмун өзүм. Башка мырза менен сүйлөшүп, эмиле жакшы болуп келаткан. Ушундай болуп калды. Ал мырзанын үй бүлөсүнүн ою да мага өзгөргөн каалабайм да просто. Ооба, туура айтасың негизи.
Анан менин оюмча Косулайыктын катышуучулары дагы ушул эфирди көрүп, анан эки тараптан жыйынтык чыгат болуш керек деп ойлойбуз. Мен эфирди көргөндө мен өзүм шок болуп калдым да. Мисалы, бүт баары эле ой Аидага ишенип болбойт. Аида чалыптыр. Аида экөөнүн ортосун бузуптур деген сыяктуу. Мен Жанеркенин оюнун алмаштырган, өзгөрткөн сыяктуу ушундай болуп калды да. Анан сагам деле андай эмес. Андай эмес. Ооба, болгон бүтпөгөн маселе ошол талак маселеси менен акча маселеси болчу экөөбүздө. Жанерке мага өз оозумдан уккусу келиптир чындыкты. Мен как есть айттым. Болду. Ошол эле экен да. Рахмат. Баардыгын бүгүн мындай так анан туура жооп бердиң деп ойлойм. Буюрса ошо жогоруда айтып атпаймынбы, Косулайыктагылар дагы көрүп, ушундай болгон турбайбы деп өздөрү баягы жыйынтык чыгара алышалы дальше. Анан Мен ал мырза жөнүндө да эчтеке жаман айтпайм. Ал жертва болгум келбейт айтор. Жертва ой мен айттым, мен миттим деп андай кылбайм. Эл тараза. көрдөрү жакшы аял экен бул, кайра жамандабайт экен Эмне өзүнө. жамандайм. Ал когда-то менин выборум болгон. Ооба. Ошол себептен эгер мен азыр жаман айтып турган болсом, демек я не уважаю себя дегендейчи. Ошол себептен мен ал мырзаны да жаман айтпайм. Анын да жакшы жактары бар. Любой адамдын плюсу минусу бар Албетте бар. деген сыяктуу. Ал да бактылуу болууга татыктуу, Жанерке да бактылуу болууга татыктуу, мен дагы айтор. Ошол себептен эч кимге жамандык каалабайм, эч кимге жамандык айтпайм. Болгону ушул жакта чындыкты айтайын дедим. И всё. Болгону ошол. Ошол анда, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы жаман комментарий жазгандар Косулайыкка алып коесуздар деген үмүттөмүн. Себеби биз Аиданын дагы сөзүн уктук, ачык айкын сөз болду бул жерде. Андан кийин эми өзүңүздөр ойлонуп жыйынтык чыгарасыздар деген ойдомун. Эфирге келгениңе чоң рахмат. Жигитиңе жарашып кетти. Баардыгыңыздарга бактылуулук каалайбыз, ошо. Жашоо бар, эми жашаш керек. Жашоо бар, жашаш керек. Саламатта калыңыздар.